Бүгін 16 сентябрда мамлекеттик Аларча резиденциясында КМШ-га мүчө өлкөлөрдүн башчыларынын отуруму өтөт. Иш-чараны чагылдырууга жалпысынан 283 журналист келген, анын ичинен 175 чет элдик жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү. Бүгүн саат 4-тө баштала турган саммит Орусиянын президенти Владимир Путиндин кечигип жаткандыгына байланыштуу 6-га жылдырылгандыгы айтылды. Сааттын жебеси 6-дан 20 мүнөттү көрсөткөндө КМШ-га мүчө өлкөлөрдүн саммити расмий түрдө ачылды. Өлкө лидерлерин президент Алмазбек Атамбаев тосуп алды. КМШ саммитине катышуу үчүн Кыргыз жерине Азербайжандын президенти Ильхам Алиев, Армениянын президенти Серж Саргсян, Беларустун президенти Александр Лукашенко, Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев, Орусиянын президенти Владимир Путин, Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон келди. Андан сырткары Молдовадан премьер-министр, Өзбекстандын тышкы иштер министри, Түркменстандын биринчи премьер-министри, Украинадан элчи катышты. Уважаемые главы делегаций, уважаемый Сергей Николаевич, позвольте вас еще раз приветствовать здесь, на нашей киргизской земле. Мы очень рады вашему приезду. Даже погода радует, заказали для вас. И, конечно же, я очень благодарен команде Сергея Николаевича Лебедева за хорошую подготовку. Они нам очень сильно помогли с подготовкой, конечно, саммита. Кыргыз өлкөсү саммитти өткөрүү үчүн 2 жылдай даярданган жана бул үчүн 18 миллион сомдой каражат жумшалгандыгы маалымдалган. Бүгүн жыйындын катышуучулары экономика, укук коргоо, маданият жана терроризм менен күрөшүү сыяктуу жалпысынан 15 маселени талкуулады. Жыйындын күн тартиби 3 бөлүктөн туруп, биринчи бөлүм тар чөйрөдөгү отурумда 4 маселе каралды. Анда президенттердин КМШнын 25 жылдыгына байланыштуу билдирүүсү, жаңы реформаларга келүүсү, КМШнын кийинки төрагалыгы жөнүндө жана кезектеги жыйынын өткөрүү каралган. Андан кийин кенен чөйрөдөгү жыйын башталып, Өзбекстандын жакында эле каза болгон президенти Ислам Каримовду эскерүү мүнөтү болду. Выдающийся государственный деятель, президент Узбекистана Ислам Абдуганиевич Каримов, я прошу всех почтить его память минутой молчания. Президент Алмазбек Атамбаев 2017 жылы КМШ саммитин өткөрүү Орусияга берилерин маалымдады. Переходит к Российской Федерации и по протоколу, конечно, Владимир Ильич, по протоколу я вас должен спросить подтверждение, что в следующий год вы берете на себя председательство саммита. Принимаете? Владимир Путин макулдугун берген соң Украинанын Кыргыз жериндеги элчиси Николай Дорошенко саммитти өткөрүү иши Орусияга берилип жатканына каршы пикирин билдирип чыкты. Анын каршы чыгуусуна Орусиянын Украинадан Крымды алуусуна байланыштуу жана КМШга мүчө өлкөлөрдө 2020 жылга карата калкты Орусия тарабынан каттоого алуусу болду. Бирок Путин Украина КМШ уюмун түзүүгө катышпаган өлкө катары Орусиянын төрагалык кылуусуна каршы болуусуна негиз жок экендигин айтты. Как известно, Украина, к сожалению, не подписала и не ратифицировала устав СНГ. И поэтому вряд ли может претендовать на то, чтобы вносить свои предложения по поводу организации работы этой структуры. Большое спасибо за внимание. Жыйындын жүрүшүндө күн тартибине ылайык талкуусуз 9 документке кол коюлду. 1991 жылы Советтер Союзу жоюлуп, көз карандысыз 15 мамлекет түзүлгөн. Советтер Союзунун курамына кирген мамлекеттердин кызматташтыгын жөнгө салуу максатында ошол эле жылы көз карандысыз эмес мамлекеттердин шериктештиги түзүлгөн. Жыл сайын КМШга мүчө болгон өлкөлөрдүн башчылары республикалардын биринде жолугушуп, олуттуу маселелерди талкуулап, керектүү документтерди бекитишет. Быйыл Кыргыз өлкөсүнүн төрагалыгында өтүп жаткан саммит КМШнын 25 жылдык мааракесине туш келди. КМШ өлкөлөрдүн башчыларынын кезектеги отуруму 2017 жылы Орусияда өтөт.